Парламенттин ишмердүүлүгү тууралуу. Мынакей 10-жылы кетип, 11 жылдан кийин өзүңүз да сөзүңүздө айтканыңыз бар. Асабасын 11 жылдан кийин аттап атам деп. Жогорку кеңештин ишинде, бир нерсесинде бир өзгөрүү барбы? Имараттын ичиби же? Иштөө тартиби, мисалы үчүн депутаттардын сапаты. Сапаты дегенде көбү капа болуп калат экен. Капа болсо эмне кылабыз эми? Акыры бирөө айтуу керек го. Акыры бирөө айтуу керек. Мен өткөндө бир расмий тилде маек берип атып айттым эле. Абайдын бир пикирин айттым эле. Акылмандын колундагы мылтыктан акылсыздын колундагы таяк коркунучтуу деген. Себеп акылман мылтыкты керегине иштетет. Акылсыз таякты кайда иштетерин эч ким билбейт деп. Ошол сыяктуу жогорку кеңештин кесиптик деңгээли жылдан жылга төмөндөгөндөн төмөндөп баратат. Биринчи, экинчи чакырылыштагы депутаттардын кызматтык, кесиптик, тажрыйбалык деңгээли менен азыркыларды салыштырыш түк жарабайт, болбойт. Ал кезде биз жаш депутат болуп келгенде сабак алчу залкарлар көп эле. Турдакул Мусабалиевич башында турган, Абсамат Масалиев, Бекмамат Осмонов, Камбаралы Бобулов, Мамбет Мамакеев, керемет залкар инсандар бар эле. Мамлекеттүүлүктү да түшүнгөн, каада салтты да түшүнгөн, тарыхты да билген, мамлекеттик казынаны да түшүнгөн, мамлекеттик саясатты, мамлекеттик түзүлүштү дагы билген залкарлар бар эле. Азыр эми андай сыяктуу азаматтарыбызды парламентке жолотпой калды. Биринчи чакырылыштагы курамда бизде 35 депутат элек, илимдин докторлору, илимдин кандидаттары, профессорлор дээрлик көпчүлүктү түзгөн экен. Мугалимдер. Азыр бир да мугалим жок да. Азыр илимдин кандидаты, илимдин доктору, профессору жок да. Содагерлер, бизнесмендер. Курам өтө кейиштүү. Өтө кейиштүү. Анан мени таң калтырганы, кече комитеттин төрагалыгына койгондо мен жарыя кылбадым, бүтүн Кыргызстан бир да комитетке барбайт деп. Койбойт талапкерлигин. А биздин курамыбызда керемет Исхак Масалиев өз багытын мыкты өздөштүргөн, өз кесибин мыкты өздөштүргөн Гүлү Ахматкуловна, Кожогулова, керемет инсан. Абдан тажрыйбалуу, абдан сабаттуу биздин кыргыздын керемет кыздарынын бири. Ошол инсандар дагы талапкер болушкан жок. Мен барам дегендер четинен чыкты, мен карап отуруп айттым, булар түк эч нерседен коркпойт экен. Комитеттин төрагасы болуш бул өтө оор кызмат. Өтө түйшүктүү кызмат. Өтө жоопкерчиликтүү кызмат. Парламенттин босогосун биринчи жолу аттап аткандан кийин кой деп качыш керек да. Кой деш керек да. Мына 4-чү халиф Али разияллаху анхуну өлтүргөндөн кийин ким халиф болот деп Усманды өлтүргөндөн кийин Усман 3-чү халиф Алиге барат, Али баш тартат да. Болбойт да, такыр баш болбойт. Хан падыша бол десе, пайгамбарыбыздын күйөө баласын, кызынын күйөөсүн, мыкты жанында жүргөн залкарсың. Исламды биринчи кабыл алган жигиттерден сенсин. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде айтты эле, бул илим, мен илим болсом, илимдин дарбазасы ушул, ачкычы ушул кишиде деп. Сен болбогондо ким дегенде жаа бою качат да. Абу Ваккаска барат, 5 кишиге барат да, даяр деген 5-өө тең жаа бою качат да. Анан акырында келет Алиге. Өзүң барбасаң, ислам бөлүнүп кеткени калды. Эл бөлүнүп кеткени калды. Даяр эмес, даяр болгон 5-өөң да баш тартып атасың. Даяр эмес инсан келип калган болсо өлкө тагдыры эмне болот дегенде гана
өлкө тагдыры үчүн деп туруп барганга мажбур болду да. Мына караңыздар, алар жоопкерчиликти кандай деңгээлде сезген, кандай корккон. Туура эмес. Али болгондон кийин өзүнүн жакын досун чакырып алып, Умар болгондо жакын досун чакырып алып айтат: "Сен мага бүгүнкү тил менен айтканда баш прокурор болуп бер" деп. Десе мен сага эмне жамандык кылдым досум деп ыйлайт да качат. Сенден өткөн сабаттуу, илимдүү киши жок десе жок дейт. Мен бир чечимди адилетсиз чыгарып алып, жараткандын алдына кантип барам деп ыйлап болбой коет да баштады. Азыр эми кече окууну бүткөндөрдү баш прокурордун орун басары кылса, кече болушум керек эле деп барып атпайбы? Мындайча айтканда, заман баягы мен айткан казан оодарылып, түбү менен түшүп, жалаң баягындай бир көп нерсени түшүнбөгөн, сезбеген, жоопкерчилигин байкабаган инсандар жулунуп, жоопкерчилик канчалык оор экенин билгендер акырын четке чыгып калган заман болду. Курамын сурап атасыз, кесиптик деңгээлин сурап атасыз. Мен азыр ушинтип айтам. Дээрлик көпчүлүгү парламенттин орду эмне жумуш менен алек болот, аларды тилекке каршы түшүнө элек.